токойум бойлоп баратсам суктан мыйзам чыгаруу жаатында болсо 4 мыйзам долбоорун сунуштап иштеп командабыз менен чогуу биргеликте 4 мыйзамдын бирөөсү азыр президенттин алдында турат. Калган 3 мыйзам боюнча жалпы жогорку кеңештин кароосунда. Азыр алар дагы Кудай буйрса биздин кесиптештерибиздин баардыгы колдоп берсе, Кудай буйрса бул дагы ишке кирет деп ойлоп атам. Атап кетсем, бул мыйзамдар боюнча эң биринчи Кыргыз Республикасынын мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча пенсиялык топтоо бөлүгү каржылоо үчүн каражаттарын инвестициялоо жөнүндө мыйзам. Пенсиялык топтоо бөлүмүн инвестициялоо бул жалпак тил менен айтканда ар бир муниципалдык кызматкер, мамлекеттик кызматкер баягы соцфондго 10%-ын айлыгынын 10%-ын ошол топтоо бөлүгүнө коёт. 8 баягы мамлекеттик жанагы салыктар жана кетсе, 2% жеке өзүнүн топтоо акчасы болот да. Биз ошого мүмкүнчүлүк түзүп берели деп атабыз. Ошол баштапкы баягы каражат катары баягы үйлүү жайлуу болобуз деген жарандарга шарт түзүп берели деп атабыз да. Себеби дегенде ал баягы киргизилген бул дагы, бирок мамлекеттик ипотекалык компаниядан гана алганга болот деген таризинде киргизилип калганда, биз айтып атабыз, жеке ишкерлерден, жеке ошол курулуш компанияларынан да алганга мүмкүнчүлүк бергиле деп атабыз да. Анткени бул биздин жарандарыбыздын ал конституциялык укугу, өзүнүн акчасы. Ошон үчүн бул жагынан дагы баягы мамлекетибизде баягы эң биринчи ошол үй маселеси баягы болуп атканына байланыштуу бир жардам болсун деген ниетте, Кудай буйрса көп мындай сураныштар болду, каттар да келди. Ошонун негизинде мына Кудай буйрса ушул мыйзамды алып чыгып, ошол өткөзгөнгө аракет кылып атабыз. Электр энергиясы жөнүндө мыйзам. Эгерде жарандарыбыз бүгүнкү күндө баягы светти колдонгондон кийин бизге квитанция келип атпайбы? Квитанция келип, анан биз ал акчаны алып барып төлөп атабыз. Бирок айыл жергесинде кээ бир айыл өкмөттөрдүн баягы бюджети аз болгондугуна жараша ал баягы столбаларды, мамычаларды, жанагы зым чубалгыларын алганга шарттары жок болуп, каражаттары жок болуп, оор болуп атат. Биз бул мыйзам бизге жол берет. Ошол энергетика министрлиги өзү ушул мамычаларды, өзү баягы зым чубалгыларын өздөрү тартып берип, баягы курулуш жагындагы өздөрү карасын деген мааниде ушул мыйзамды киргизип атабыз. Себеби дегенде айыл жергесиндеги биздин айыл өкмөттөрдөн да абдан көп сунуштар келип түштү. Анан жарандарыбыздан да көп сунуштар келип түштү. Анткени өздөрү акча чогултуп, мына көчө айыл чогултуп, ошол жаңы көчөлөргө өздөрүнүн каражатынан курган учурлар болуп атат да. Биз айтып атабыз, жок деп атабыз. Бул мүмкүнчүлүктү акчаны чогултуп алгандан кийин булар элибизге, ушул жарандарыбызга шарт түзүп бергенге милдеттүү болуш керек болду деп ушул мыйзамды киргизип атабыз. Мен 10дон ашык сунуштарымды бердим. Өзүңүздөр белгилүү болгондой, жаштар мыйзамында биз ошо өзүбүздүн сунушубузду берип, 14 жаштан 35 жашка чейинки деген баягы сунуш куракты киргизип, сунушту киргизип, мына президентибиз өзү кол коюп, мына бүгүнкү күндө биздин мыйзам иштеп болуп, жакшы мындай болду деп ойлойбуз. Себеби дегенде буга чейин өзүңүздөргө маалым болгондой, жаштардын катарында 30 жашка чейин эле болуп аткан. Ошон үчүн биз дагы бул коңшу мамлекеттердин баягы тажрыйбасын көрүп, биз дагы бул нерсени киргизип, бүгүнкү күндө мыйзам иштеп атат. Номер 21 Талас округунан шайлангандан кийин жалгыз мандаттуу болуп, бир айда жок дегенде 2 жолу каптаганга туура келип атат да. Себеби дегенде ошол жердеги биздин округдагы ар бир айылдын өзүнүн баягы көйгөйлөрү бар экен. Ошол көйгөйлөрүн угуп, аны жогорку кеңештин трибунасынан айтып, ошолорду жеткизип тура турган эл өкүлчүлүгү экен. Ошондой жоопкерчиликти алгандан кийин раз
ошол нерсеге баягы элдин үнүн угусканга аракет кылып атабыз. Андан тышкары ошол айыл өкмөттөрүбүздү алып келип, бардыгын чакырып, ошо борборубузга, жогорку кеңешке чакырып, окуу шарттарын түзүп бергенге аракет кылып жатабыз. 2015 жылдан бери 4 мектебибиз салынбай турган. Кудайым буйрса, 2 мектебибиз салынып ишке берилди. Айта кетсем, ал Балбал айылындагы Балбал орто мектеби ачылып, Кудай буйрса иштеп, бүгүнкү күндө Кудай буйрса толук кандуу иш алып барат. Экинчиси болсо Арал айылындагы Нанаев орто мектеби. Бул дагы 7-8 жылдан бери ачылбай, элибиз кыйналып, ошол жерде 100 жыл болуп калган мектепте дагы балдар окуп келишти. Бүгүнкү күндө өткөндө биз менен чогуу биргеликте барып, биздин төрагабыз өзү ачып, ошол жерге өзүнүн баягы фондунан акча тапшырып, кесиптештерибиз барып, чогуу биргеликте колубуздан келишинче компьютер башка нерселерин барып, шыктандыруу максатында ошол жерге элибиз менен чогуу ушул эки нерсени ачтык. Эми Кудай буйрса, алдыда жаңы жылга чейин Көктөкөй айылындагы Шекербек Шеркулов атындагы мектебибиз ишке берилген турат. Экинчиси ынтымак баягы илгери Калинин деп койчук. Ошол айылда Капалов орто мектеби да Кудай буйрса ишке берилген турат да. Жол маселесин алсак болсо, Талас боюнча мынакей быйыл өтмөк жолун баягы билесиздер, 5 километр базылды. Андан тышкары Талас Нылды Покровка жолунун 3 километр базылды. Нылдыга бараткан жол Бакыт байке көтөрүп жүрбөдүл, ошо салынып калыптыр. Түз болуп. Бияк жаман жол болчу да. Нылдыга чейин, арыга чейин барат билбейсиз ушу. Сонун кылып коюптур, рахмат. Бакыт байкенин иштерине ийгилик. Ал биздин баягы менин округум болбосо дагы ошол жерге биздин Көгөй айылына жакын болгон ошол эки айылдын ортосундагы 10 километрде Кудай буйрса өзүбүз демилгелеп ошол комитеттин жыйындарын өткөрүп, ошол жалпы мүчөлөрүбүз менен, төрагабыз менен барып ошол жерге мен айтып кеткен жогорудагы ошол мектептерге да жолго дагы чогуу барып ишке ашты деп ойлоймун. Себеби дегенде элдин үнүн угусканга аракет кылдык. Биздин бийлик өкүлдөрү дагы ошону туура көрүп, ошол 3 километрди басты. Кийинки жылы 7 километрди жаздан баштап Кудайым буйрса чечилет деп үмүттөнүп атабыз. 2023 жылдын 24 апрелинде Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен Сауыт өнүктүрүү фондунун ортосундагы Суусамыр Тарас автожолун реконструкциялоо 4-фаза 104,6-197,6 километр долбоору боюнча кредиттик макулдашууну ратификациялоо жөнүндө мыйзамдын долбоору 3-окка киргизилет. Урматтуу депутаттардан суранып кетет элем. Комитеттен да абдан катуу талкуу болгон бул маселелер боюнча суроо жооп жок эле өткөрүп бериңиздерди өтүнөт элем. Рахмат. Аталган мыйзам долбоорун 3-окудан добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 72, каршы жок, баары 72, катталды 81. Мыйзам долбоору 3-окудан кабыл алынды. Андан тышкары да эң көйгөйлүү маселе Арашан айылындагы орто мектеп. Ошол дагы 100 жылдан ашыгыраак мектеп болуп калды. Өткөндө дагы интернет булактарына чыгып кетти, бир бурчу кулап калыптыр. Аны дагы ошол өткөндөгү биздин иш сапарыбыз менен төраганы ошол жерге алып барып көрсөтүп, ошол мектебибизди да кийинки жылга Кудайым буйрса киргизебиз деп өзүнүн убадасын берди. Кудай буйрса ал дагы иштеп калса, Кудай буйрса ишке болот. Ал ошол Арашан айылында Союз учурунда дагы асфальт көргөн эмес да. Анан биз дагы ошол 4 километрибизди ошол жерге киргизип, титулга киргизгенге аракет кылабыз. Андан тышкары 2 километр айыл ичиндеги Арал айылындагы 2 километр жолубуз бар. 1 километр Көкташ айыл менен былтыркы жылы 2 километр басылып, 1 километр басылып болгон Көкташ айылын, эки айылын кошкон орто жол. Ошону дагы киргизгенге Кудайым буйрса аракет кылабыз. Жалпы жонунан иштер мына жакшы эле болду. Биз дагы ошо комитетибиз менен чогуу биргеликте Талас аэропортуна дагы барганбыз. Мына модернизациялалып бүттү. Президентибиздин бул баягы жеке көзөмөлүндө өзүнүн демилгеси менен Кудай буйрса ички каттамдарды күчөтөйлү деген негизде мынакей аэропорттор дагы ишке берилип калса, бизге мынакей кышкы маалда ошо Талас областына абдан керектүү нерсе. Себеби дегенде кары картаңдарыбыз, оорукчан адамдарыбыз бар экен. Эки ашуу ашпай мынакей жашынакай алып самолет менен учуп барып келип калганга мындай жакшы шарттар түзүлмөк. Муну дагы ишке бере турган убактысы келип турат.
Талас шаарындагы саркынды сууларды тазалоо боюнча маселени бир нече жолу көтөргөм. Ал жанагы ЭБРдин акчасы менен биринчи фазасы бүткөн. Экинчи фазасында мынакей жаңы биздин 1 жылдан бери 1 жыл боло элек койм, жакшы бир мыкты бир мэр келип, жакшы иштерди алып барып атат. Ал киши менен да чогуу отуруп сүйлөшүп, биздин буга чейинки алардын планы боюнча баягы эски мясокомбинаттагы саркынды сууларды тазалоочу баягы оборудованияны деп коебузбу, ошону кайра тазалап ишке беребиз деген болчу. Азыр биз чогуу биргеликте сүйлөшүп, АТРдын негизинде ошол тегерегиндеги шаар тегерегинде Акматбек Нуржанов атындагы айыл өкмөткө тийиштүү жер маселеси эми Кудай буйрса ал дагы чечиле турган болду. Ылдый жака атайын жаңы бир саркынды сууларды тазалоочу бир ишкана берсекпи деп кеңешип атабыз. Кудай буйрса ал дагы иш бүтүп кала турган болсо, бул саркынды сууну тазалоочунун келечеги болот да. Себеби дегенде эгер биз мясокомбинатка кылып кое турган болсок, анда биз баягы буга чейин кандай кыйналсак ошондой эле кыйналып, анан 30-40 эле пайызын Талас шаары боюнча камсыз кылабыз да. Эгерде биз ушул ылдый жакка кыла турган болсок, ошол жанагы Таластын баягы күн батыш жагындагы Токой жээктеги ошол мен жогоруда айтып кеткендей Акматбек Нуржанов айыл өкмөтүнө караштуу жер Талас шаарына өтүп кала турган болсо, бул абдан жакшы. Экинчи фазасындагы баягы акчасын алганга баягы таасирлүү болмок да. Азыр ошол жагынан да иш алып барып атабыз. Кудай буйрса чечилип кала турган болсо, бул эң биринчи биз Талас шаары баягы капталга өспөй, баягы бийикке өзө турганга шарттар түзүлүп, баягы 9 этаж үйлөр да курулганга шарт түзүлүп бермек да. Элдин талабы менен, элдин суранычы менен бир нече жолу көтөрдүм. Акылбек Үсөнбековичке дагы бул маселе менен кайрылгам. Кат жүзүндө биздин Абилдаев агабызга дагы, агабыз деген манткени ал дагы өзү Таластан бир нече жолу кайрылып, ошол эгерде жаратылыш газы ошо Талас шаарына келип кала турган болсо, көп ишканалар ачылат эле. Анан келечектеги азыр мынакей өзүбүздөр көрүп атканыбыз Бишкек шаарында, чоң шаарларда дагы мынагы түтүн маселеси абдан бүгүнкү күндө актуалдуу болуп туруп, ушул маселелер келечекте чечилет эле. Бул элдин талабы. Кудай буйрса бул дагы чечилгенге убадаларын берген. Эми мунун дагы үстүнөн иш алып бара беребиз. Айыл чарба министрлигине бир нече жолу кайрылып, ошол дамбалар салуу боюнча Таластан Жейт өзөнү түшөт. Ошол Жейт өзөнү жок дегенде ошол дамбаларды салып токтотуп, ошол биздин Талас элдин экономикасын бир көтөргөнгө бир шарт түзүп бергенге деп элдин кайрылуусу болгон. Аны дагы биз аны көтөрүп айтып, ошол министр менен дагы бир нече жолу жолуктук. Эми баягы эле шарт баягы тыйынга байланыштуу болуп атат. Таза суу маселеси боюнча Арис менен дагы бир нече айылдарыбыз мынакей ишке берилип атат. Көк Кашаттагы айылдын баягы толугу менен таза суу берилди. Өзгөрүш айылында дагы берип атат. Кийинки жылда Кудай буйрса Көгөй айылынан дагы убадаларын беришти. Көгөй айылынан ошо таза сууну баштайбыз деп. Андан тышкары дагы бизде Бешташ айылында абдан мындай көйгөйлүү маселе. Бул таза суу бул убагында бир 15-20 жыл мурун салынган экен. Анан кийин баягы түтүктөрү жарабай калып, ал бүгүн дагы эл кыйналып атат да. Бир 6000ден ашыгыраак эл турат. Баягы илгеркидей болуп, флягаларга баягы ат менен, эшек менен суу ташып, чууруп элдер ошо сууну колдонушуп атат да. Жерден баягы казып алайын десе, аябай терең болгондуктан баягы мүмкүнчүлүк болбой атат да. Ошон үчүн биз дагы өкмөткө бир нече жолу бул маселе менен кайрылдык, бирок тыянак болбогондон кийин тышкы донорлор менен башка инвесторлор менен дагы сүйлөшүп, Кудай буйрса алар да бир 3-4 фондко да кайрылганбыз. Ошолор баардыгы бизге убада берип атат. Санашып бүтүштү баягы сметаларын. Эми Кудай буйрса дагы бир чыгып кала турган болсо, биз дагы ошол жаатына иш алып барып калсак, ошо элибизге абдан жакшы чоң сооп иш болот эле да. Мамлекеттен тышкары дагы мынакей эл аралык фонддор менен да иш алып барганга аракет кылып, баягы кат жүзүндө сүйлөшүү жүзүндө дагы иш алып барганга аракет кылып атабыз. Долон айыл өкмөтүндө Орто Арык айылында жаңы заманбап ФАП
салынган, ошонун бет ачары дагы болоюн деп атат. Кудайым буйруса, абдан жакшы болот. Андан тышкары Ас-Сафа фонду өзүңүздөргө маалым болгондой Талас шаарына 2 кошумча корпус салып берди мектептерге. Бул абдан ошол Талас областына абдан колунан келишинче ошол биздин араб бир туугандарыбыз жакшы жардам берип атат деп алар да белгилеп айтып кетиш керек да. Өткөндө дагы ошол биздин тармактык комитетке атайын аксакалдар келип, өздөрү келип ошол жерден өздөрүнүн баягы ой пикирлерин айтып, ошо биздин министрликтерге баягы экономикалык жагынан, шарт жагынан баардыгын түшүндүрүп бергенге аракет кылып кетишти. Биздин аксакалдарыбызга ыраазычылык билдирип коюш абзел. Себеби дегенде ал жолго мен өзүм 2 жолу барып келдим. Аны баягы интернет булактарынан көрсөңүздөр болот. 2 жолу барып, башынан аягына чейин кыдырып, көрүп, баягы жол салса болобу деген. Биздин ошол илгериден бери ата бабабыздан келаткан баягы элдин үмүтү ушул жол салынып калса деп. Кудай буйруса ошол жолду дагы өзүбүз командабыз менен барып биринчисинде, экинчисинде ошол Кыргыз долбоор проект, долбоордо иштеген ошол кызматкерлер менен чогуу барып, Кудай буйруса бул жолдун келечеги бар да. Салына тургандай баягы мүмкүнчүлүктөр дагы бар. Билим берүү тармагына инвестиция кылабыз деген, билим берүү тармагына бир өзүбүздүн колубуздан келишинче салым кошобуз деген ниетибиз бар эле. Ошол тарапта иш алып барып атабыз. Себеби дегенде эң жакшы инвестиция бул билим берүү инвестициясы. Мейли билим берүү инвестициясына бүгүн акча салып, бүгүн баягы көңүл бурсак, бул 1 жылда, 2 жылда бербей турган нерсе, бул 5 жыл, 10 жылда бирок албетте кайра кайтылып келе турган инвестиция да. Жылдын жыйынтыгы менен мыкты окуучу деген сынакты да жарыялаганбыз. Жыл сайын алып барып ошолорду өткөзүп атабыз Билимтал коомдук бийликтеринин атынан. Андан тышкары буга чейин биз балдарыбызды 11 класстын балдарын ОРТга даярдап келсек, азыр биз 2 жылдан бери мугалимдерибизди даярдап, тренерлерди Бишкектен алып барып, ошол Талас областына ар бир районго алып барып, ошол мугалимдерибизди окутуу жагын, методикалык жактан жардам берип атабыз да, колубуздан келишинче. Жыйынтыгы бар, Кудай буйруса. Андан тышкары кыргыз элибизге белгилүү болгон Гапар Мадеминов деген агайыбызды алып барып, ар бир районго киргизип, баягы мугалимдерибизге, окуучуларыбызга бир мотивация болсун деген негизде алып барып келдик. Абдан жакшы кабыл алышып, жакшы мүмкүндүү, жакшы нерселерди үйрөтүп, абдан жакшы мындай таасирлүү болду да. Былтырлары Талас областы боюнча окуу деңгээли абдан төмөн түшүп, баягы жакшы окуучулардын саны азайып калды эле. Мына былтырдан баштап кайра баягы башка областтарга теңелип баштадык да. Эми келечекте алдыга чыгабыз деген үмүтүбүз чоң. Андан тышкары дагы бир айтып койчу нерсе, биз ошол жогоруда 2 айдан ашыгыраак болуп калды. Корея мамлекетине барып, ошол Корея мамлекетиндеги делегация менен барганбыз, төрагабыз баш болуп. Ошол жерде дагы биздин кесиптештерибиз менен биргеликте баягы таанышып, отуруп, сүйлөшүп отурсак, ошол жерде биздин дагы Таластан чыккан мыкты өзүбүздүн карындашыбыз бар экен. Ошол Сеул шаарындагы 10 миллиондук халкы бар жерде депутат болуп эмгектенет экен. Ал менен дагы бир тыгыз иштерди ошол Таласка инвестиция тартылуу боюнча да пландаштырып келдик. Анан дагы кесиптештерибиз менен ошол Корея мамлекетинин депутаттары менен сүйлөшүп отурсак, кайерден болосуң дейт. Мен ошо Таластан болом десем, биз Таласты жакшы билебиз дейт. Мен таң калдым, кантип Таласты жакшы билесиңер силер? Биз дейт 2 жума дейт, ошол Талас областын дейт, биринчи кореялык биринчи телеканалдан көрсөттүк дейт. Себеби дегенде 751 жылы булардын генералы ошол жерде курман болуптур да. Биз аны өзүбүз таластар ошол өзүбүз билбейт экенбиз, бирок Корея эли мыкты билет экен да. Анан алар айтат, алар дагы баягы эгерде сиздер аэропортуңуздар иштеп калса, биз келет элек, ошоло туризмди өнүктүрсөк болот эле дейт. Мен айттым, албетте сиздер Кудай буйруса мынакей жылдын аягында президентибиз келип ачып бере турган болсо, силерди баарыңыздарды чакырам, чогуу алака кылайлы, иш кылайлы деп. Андан тышкары биздин Талас шаары дагы бир ошо Корея мамлекетинин бир баягы шаар менен достук мамиледе экен. Алар дагы бул тарабынан иш алып барып атыптыр.
Бизде Аманат деген партиябыз бар, билесиздер, өзүңүздөр 9 мандат. Алар дагы ошол тыгыз иштешип, Кудай буюрса Корея эли менен көп жакшы тажрыйбаларды алсак болот экенде. Булар абдан өнүгүп кетти да бүгүнкү күндө. IT технология жагынан, ошол автоунаа куруу жагынан башка нерселердин бардыгынан бир көп нерселерди үйрөнсөк болот экен. Ошон үчүн ушул багытта да иш алып барып атабыз. Андан тышкары бул Шопоков шаарында Сокулуктун ылдый жагында ушул жерде институт бар экен. Ошо Корея королунун атынан институт экен. Ошол институт менен келишим түзүп, бүгүнкү күндө Талас мамлекеттик университетке бекер ошо корей тилин үйрөтүү курстарын ача турган болуп, меморандумга кол койдук. Кудай буюрса жакын арада Талас шаарынын ошол каалоочуларды корей тилин үйрөтүп, келечекте ошол Корей мамлекетине баягындай студенттерди алып барсак, андан тышкары баягы бүгүнкү күндө жумушчу орундарын түшкөнгө аракет кылабыз. Ошол жагынан баягы тилди биринчи үйрөтүп алып туруп, ошол жакка жеткирсек, ошол жактан кызматташып келе турган болсок, абдан өзүнүн үй бүлөбүз, Талас элибизге мындай жакшы инвестиция болмок да, ушул жаатында. Мамлекет өнүгөбүз десек, күчтүү мамлекет болобуз десек, бизге эң биринчи тынчтык керек. Анан ынтымак керек. Ынтымак бар жерде ырыс бар деп ата бабаларыбыздын баары айтып келген. Эми албетте кыйынчылыгы жок мамлекет болбойт. Ар бир мамлекеттин өзүнүн кыйынчылыктары бар. Быйылкы жылдагы мындай оор жыл болду. Келеки жылда Аллах Таалам биздин ушул элибизге, журтубузга, жалпы республикабызга аманчылык, тынчтык берсин, бейкутчулук берсин, токчулук, молчулук берсин. Ошол баарыбыз биргеликте, ынтымакта бир муштумдай болуп иш алып барсак, Аллах Таала бизге баягы жакшы нерселерин тартуулайт деген үмүттөмүн. Себеби дегенде Аллах Таала да Куранда айтып атпайбы? Ар бир коом дейт, силер өзүңөр оңолмоюнча мен силерди оңдобойм дейт да. Коом деген жалпы эл, журт. Биз өзүбүздөн биринчи башташ керекпиз да. Биз эгер өзүбүз биринчи ички руханий дүйнөбүздү оңдоп, ниетибизди түз коюп, ар бир адам ошентип аракет кылсак, биз дагы келечекте мыкты өлкөлөргө айланабыз деген менин үмүтүм чоң Кыргызстанда.